Peygamberimizin dünyaya gelüsü бүткүл аламга рахмат, райымдуулугун чачып, өзгөчө адам баласына, пайгамбарыбыз жиндерге да рахмат, айвандарга да рахмат, периштелерге да рахмат, жерге дагы, асманга да рахмат. Бирок өзгөчө адам баласынан болгондон кийин, адам баласына райымдуу жашоону, рахмат, райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн келген. Адам баласы райымдуу жашасын деп. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rayımdı sodanı üretti, rayımdı üybüleni üretti, rayımdı sapardı üretti, rayımdı çeşimlerdi üretti, rayımdı mamileni üretti. Bardığına kalsan bu Nebi-i Rahma da, Peygamberimiz Nebi-i Rahma. Rayımdılık, rayımdı yaşonu üretti. Erkekler sizler ayaldarga rayımdı olgular. Күчтүүлөр алсыздарга райымдуу болгула, чоңдор кичинелерге райымдуу болгула, байлар кембагалдарга райымдуу болгула. Адамдар, силер айвандарга райымдуу болгула. Тирүүлөр, өлүктөргө райымдуу болгула. Деп, мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген жашоосунун жолу райымдуулукту үйрөтө турган жол.